Менин атым Нусратилов Алмамбет, 2-жыл төрөлгөм. 2 жашымда Бишкек шаарына көчүп келип, 2016-жылдан баштап спорт менен машыгып келем. 7 жылдан бери машыгам. Кудай буйрса, мээнет кылып атабыз, өзүрдүн көрөзүндө. Алгачкы жолу 17 жашымда веб селекшнге мушташкам. Тажик мушкелине мушташыптан нокаутка түшүрүп жеңгем. Андан кийин веб гранд приде ушташтым. Күчтүү баланы жеңдим ал жерде. Атын да унутуп калдым. Анан Арген Маратбек уулу менен мушташып, четверть финалда ага мойнумду алдырып коюп, ошондон ары чет жактарда мушташып баштадым. Акыркы жолу 2 ай болду окшойт. Вебте 66 килограммда мушташтым. Fighter KG-ден бир бала менен. Аны уттуп койдук технический нокаут менен. Азыр январь 19-да кезектеги боюма даярданып атам. ACA Young Eagles'те Аслан Топсултанов деген бала менен мушташабыз. Даярдыктар жакшы буйрса. Контракт түзгөн жокпуз. Бой жок отурат элем. 2024-жылга кайрадан яркий бой көрсөтөлү деп приложение келип калды. Сразу приложениени кабыл алып, мушташайлы деп чечтим. Кудай буйрса, ушул боюмду ACA Young Eagles'те жеңсем, основной лигага шанс сурайм деп ойлойм. Анткени мен досторум, агайларым, одноклубниктерим баары, почти баары эле ошол ACA основной лигасында мушташат. Эдил Эсенкулов уже четверть финалга өттү десек болот. Кайрат Нурбай уулу кезекте бойлору бар ACA'де. Ошолордун катарында мен деле жакшы зрелищный бойлор көрсөткүм келет. Келечекте пландар жакшы бойлор көрсөтүп, жакшы акчалар иштеп туруп пенсияга чыгыш. Агай болуп, айылда балдарымы ашыктырып. Буйрса, ушул бойдон кийин буйрса тоюм болот. Май айында. Үйлөнөбүз буйрса. Азырынча алга бойдоктор деп турайлы. Жана агайыбыз айтып кеткендей эле, любительский опыт керек. Любой жерде любительский опыт болсо, любой жерде өзүңдү эркин сезип, эркин мушташасың, өзүң оюңдагыдай мушташып койсуң. Эгер любительский бой өткөрбөй туруп эле профко секире койсоң, биякта 6-0, 5-0 болуп барсаң, такта 1-0 балага уткузуп койсоң, уят болосуң да, кыргызды бекерли уят кыласың. Андан көрө любительге кайра 100 жолу чыгыш керек. Андан кийин профессиональный кадамга ташташ керек. 18 январь менен кезектеги боюм боло турган. Ошондой эле мен жакын досум, бөлөм, бир тууганым десем болот, всегда жанында, постоянно ошол колдоп келет. Финансовый жактан, диетический жактан постоянно колдоо көрсөтөт. Экөөбүз кичинекей кезибизден бери чогуз бөлүнгөн жокпуз. Ошол досум экөөбүз бар буйрса чечендердин таң калтып келебиз деген ойдобуз, иншалла.